Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyyi Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecma'in. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Жараткан Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın merimi, amandığı barımızga bolsun. Bugünkü hıyık günüz жалпыбыз üçün берекелі болсын. Biz кезектеги иншаллах жума сабактарын мына ушул Ош ТВ телеканалындагы түз эфирде сабагын баштайбыз. Экранда көрүнүп турган номер, урматтуу бир туугандар, бул SMS үчүн WhatsApp аркылуу WhatsApp номерибиз. Эгерде кандайдыр бир түшүнбөгөн маселелер болсо, иншаллах кайрылып жазып жөнөтсөңүздөр, Аллахтын колдоосу менен жооп берген аракет жасайбыз. Бирок чалууларга жооп жок, чалбаңыздар туугандар. Бүгін урматтуу бир туугандар сөзүбүздү ушул бир аябай зарыл болгон. Бул биздин жашообуздагы ушул эң бир чоң бир эрежелердин бири болгон тема тууралуу кеп кылмакчыбыз, урматтуу бир туугандар. Бул деген ушул жетимдерди асырап калуу, жетимдерге болгон мамиле, жетимдердин укугу. Мына ушул жөнүндө Кудай бурса сөз кылабыз. Аллах Таала бардыгыбызды, урматтуу бир туугандар, мына ушул жер бетинде сыноо максатында жараткан. Аллах Таала Кур'ан Керимде халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Аллах мына ушул өлүм менен жана ошондой эле жашоону силердин кимиңер калыс жана таза эң сонун иштерди кылар экенсиңер, ошону сынаш үчүн Кудай өлүм менен жашоону жараткан дейт. Ошондуктан туугандар, биз бүгүнкү кечирип жаткан өмүр, биз жашап жаткан мына ушул биркем дүйнө, урматтуу бир туугандар, бул сыноо майданы болуп эсептелет. Сыноо майданы. Бул дүйнөдө ар бир инсан эмне иш жасаган болсо, кандай нерселерди сүйлөгөн болсо да элек, колу менен жасаса, мына ошол нерселердин бардыгына кыямат күндө жооп бере турган күн келет. Ал эми бул дүйнөнүн ошол биркем дүйнө деп биз аташыбыздан дагы болгон өзү ушул атына, өзүнүн аты, затына жарашкан нерсе биркем дүйнө. Бул дүйнөдө туугандар, жалпыбызга белгилүү болгондой, бул дүйнөдө 100% идеалдуу жашоо болушу мүмкүн эмес. Толук кандуу жашоо болушу мүмкүн эмес. Эмне үчүн дегенде, бул дүйнө бул биркем дүйнө. Адамдын айтайлык ошол эңсеп турган үй бүлө, сүйкүмдүү балдары болуп жанында ушундай жадырап жайнап турушкан болсо дагы, бул адамдын туугандар материалдык, ошондой финансылык базасы аксап турушу мүмкүн. Эгерде бул адамдын жок финансылык жактан дагы абдан укмуш, абалы жакшы боло турган болсо, бул адамда ден соолук жок болушу мүмкүн. Кыскасы, бул дүйнөнү толук кандуу жашоо деп айтып болбойт. Эмне үчүн дегенде, Аллах Таала Кур'анда айтканда, лакад халакнал инсана фи кабад, адам затын биз ушундай бир машаккат, кыйынчылык негизинде жаратканбыз дейт. Адам деген бул тирилик кылыш керек, адам ырыскы табыш керек, адам деген тукумун улаш үчүн үйлөнүү керек. Ал эми үй бүлөнү куруу үчүн дагы адамга чоң күч кубат керек. Бул үй бүлөнүн ичиндеги жашоо адилеттүү, ушундай бир жакшылык менен, мындай маңызы, ушундай мазмуну жакшылык менен камтылган ошондой бир жашоо сүрүш керек. Адамдын өзүнүн жеке жашоосунда жана ошондой эле коомдук жашоодо болгон башкалардын укуктарындагы ылайыктуу жерлерине коюп бериш керек. Мисалы, урматтуу бир туугандар, бардык мына ушул дүйнө эрежелер менен, нормалар менен бирге жаралган. Адамгерчилик нормасы, гуманизм нормалары. Бирок биз, урматтуу бир туугандар, мына ошол нерсени көп учурларда жасабай келебиз. Ошондуктан дагы бул биркем дүйнө деп биз айтабыз. Толук 100%дык адилеттүүлүк бул дүйнөдө болушу мүмкүн эмес. Бул дүйнөдө эч кандай
күнөөсү жок болгон инсан күнөөлүү болуп, мисалы айтайлык, кесилип кетиши мүмкүн. Бул дүйнөдө толук кылмышкер болгон инсан акталып кетиши мүмкүн. Бул дүйнөдө жакшы адам жаман адамдын ордун ээлеп, жаман адамдын ордун жакшы адам ээлеп калышы мүмкүн. Бул бардык мына ушул дүйнө, урматтуу бир туугандар, сыноо дүйнөсү. Ошондуктан жараткан кудуреттүү Аллах Таала эмне үчүн мисалы кээ бир адамдардын үй бүлөлөрүнөн инвалид, ошондой бир кемчиликтери толтура болгон, мисалы ошондой перзенттер жаралып атат, инвалиддер жаралып атат. Бул бир инвалиддин бир үй бүлөгө пайда болуп келиши, мисалы ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү үчүн болгон, ата энесине болгон бул чоң Аллах Тааладан болгон чоң сыноо болушу мүмкүн. Өмүр бою, мисалы ушул акыл эсине кирбестен өмүр бою мына ошол инвалид баланын көйгөйү менен адамдар, ата эне күн кечирип өтүп кетиши мүмкүн. Кембагал болуп жүргөн адамдар бар. Мына ошол кембагал болуп жүргөн адамдардын ошондой татаал оор жашоосу байлар үчүн ошол жакшылыктын, материалдык достаток жана ошондой финансовый абалдын жакшылыгын баалап, Кудайга шүгүр деп жашаш үчүн ошондой алардын тушунда ошондой бечара байкуштар жаратып койду. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва жетимдер, мынакей ушул жетимдерди жаратып койду. Көпчүлүк адамдар мына ушундай суроолорду өздөрүнө узатышат да, эмне үчүн, эгерде Кудай бар болсо, эмне үчүн согуштар болуп атат? Эгерде Кудай чындан эле бар болгондо, эмне үчүн ошол канча деген жаш балдар согуштарда бейгүнөө ошолор өлүп кетип атат? Кудай эгерде бар боло турган болсо, эмне үчүн ушу бир жашынакай адамдардын балдары ушундай инвалид болуп төрөлүп атат? Бүтүн жашоосуна ушундай бир чоң калекалар буларга чоң көйгөй, проблеманы үйүп атат. Эмне үчүн Кудай ушул нерселердин баарын Кудай көрбөй жатабы деген ушундай адамдардан суроолор көп кезде учурап турат, ушундай суроолор оозунан чыгып турат. Биз мына ушул суроолордун бардыгын айтабыз. Жараткан кудуреттүү Аллах субханаху ва таала мына ушул нерселердин бардыгын сыноо иретинде бизге жараткан. Биз ошол баягы жетим балдар, ошол жетимдерге болгон мамиле, жетимдерге болгон мамилени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтып атат: "Ва ана ва кафулул ятими кахатайни фил жанна". Мен жана жетимди өзүнүн кепилдигине алган инсан менен бейиште мына мондай жанаша болобуз деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул эң ыйык зат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям биздин эң сүйүктүү пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул Кудайдын сүймөнчүгү. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарлардын, элчилердин мырзасы. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын компаниясында бирге болуп калуу, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жанында жанаша туруп калуу, бул деген абдан чоң улуу немат, абдан чоң жакшылык, урматтуу бир туугандар. Бирок ошол нерсеге жетүү жеңилби? Жок, жеңил эмес. Пайгамбар ушунчалык улуу зат болсо, жер жүзүндө жашап өткөн адамдардын саны миллиардтап болуп атса, ошол миллиардтаган адамдардын арасынан сен пайгамбардын жанында жанаша болуп, ал менен бирге чайлашып, ал менен бирге ушундай баарлашып отурууга, ошондой чоң бир улуу нематка жетүү үчүн демек кендеден көптөгөн мээнет талап кылынат. Оңой эмес. Жетимди асырап калыш дагы оңой нерсе эмес. Эмне үчүн дегенде, урматтуу бир туугандар, биз дайыма айтып келем, баягы жылкы мүнөз болгон кээ бир ушундай эркек заттар, айтайлык, мына ошол балдарга болгон мамилеси. Жылкылардын ошол баягы үйүрдөгү айгыр, башка бир кандайдыр бир ошол баягы айгырдын, аттын ошол кичинекей кулуну же тайы анын үйүрүнө кирип кала турган болсо, бул айгыр тигини кажып, кичинекей кулунду өзүнүн баласы болбогондуктан кажып аны өлтүрөт. Мына ошол ситуация. Бүгүн мисалы айтайлык, ушул жетим эмес, мына ушул бир теманы дайыма айтып келебиз, урматтуу бир туугандар, мусулмандар дайыма бул жашоодо көп нерсени учитывать этип жүрүш керек, көздө тутуш керек. Мисалы айтайлык, бир нерсени кыла турган болсоң, ошонун сөзсүз түрдө аягындагы болгон натыйжасын, ошонун последствияларын биз сөзсүз түрдө ойлонуп, анан кадам таштаганды билишибиз керек. Эгерде айтайлык, мына ошол эркек үйлөнүп жаткан болсо, ал үйлөнүп тандаган анын жары айтайлык эрден чыккан,
жөн эле эрден чыкпастан, мисалы ошол эрден чыккандан кийин анын бала чакалары бар, мурунку турмуштан болгон балдары бар, кыздары бар. Мына ошолор менен балдары менен, кыздары менен кошо мен үйлөнөмүн деп ошондой кадамга барып жаткан эркек мусулман адам ойлонуш керек. Алдын ала ойлонуш керек. Бул ситуациянын оор тараптарын да ойлонуш керек. Бул нерсенин баягы бул бир гана ушул аял менен болгон эле мамилесин эмес, ошол аял менен кошулуп келген балдардын дагы түйшүктөрүн дагы жакшылап ойлонуш керек. Эмне үчүн дегенде, биринчиден эрден чыккан аял келин болсун, аны сен дайыма көздө туткун. Сага турмушка чыккан, эрден чыккан аял боло турган болсо, ал сөзсүз түрдө сени мурунку ери менен салыштырат. Эгерде мурунку ошол турмуштарынан ээрчитип келген балдары, кыздар боло турган болсо, ал балдарына сен жакшы мамиле кыла турган болсоң, алар кубанышат. Бирок эгерде сен бир күнү урушуп жемелеп кое турган болсоң, сөзсүз түрдө жүрөгү ооруйт. Өзүнүн атасы болсо ушундай урушпайт эле бул деп ошондой ой келет. Ошондуктан мусулман адам биз ар бир кадамды ойлонуп таштап жүрүшүбүз керек. Мына айтайлык жетим маселеси. Туугандар, жетим маселеси бул албетте мына ушул жүрөгү мерес болуп, таш болуп кетип аткан инсандар жүрөгүн жумшартуу үчүн эң жеңил жана эң туура жол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндөй бул ушул жетимге болгон жакшы мамиле. Анын башынан сыласын. Мына ошондо адамдын жүрөгү жумшарат. Жетимдерге болгон мамиле бул абдан ушундай бир чоң мамиле болгондуктан сообу абдан улуу. Туугандар, мынакей Курандын иншаллах аяттарына биз көңүл бурабыз. Аллах субханаху ва таала أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. Мына ушул аят Аллах субханаху ва таала айтып атат. Ушул аятына жетимдерге болгон жакшы мамилени жараткан айтып атат. Аллах айтып атат, эстегин. Бану Исраилден биз алган, алардын берген сөзүн, алардын антын, алардын уадасын алып жаткан кести сен эстегин. Жалгыз Аллахтан башка эч кандай Кудайга, эч кандай нерсеге сыйынуу жок. Эмне үчүн дегенде ла илаха иллаллах деген негиз бул адамзат, жер бетиндеги адамзаттын эң негизги фундаменти ла илаха иллаллах болуп эсептелет. Сыйынууга татыктуу бир гана Аллахтан башка Кудай жок. Бул чындык акыйкат. Бул эгерде ушул биздин жашообузда 124 миң пайгамбар келип адамзатына келген болсо, ошолордун алып келген эң биринчи эрежеси, алардын эң биринчи алып келген миссияларынын фундаменти, негизи мына ушул ла илаха иллаллах деген негиздин үстүндө куралган. Бардык нерсе ушул ла илаха иллаллахтын үстүндө куралган. Ошондуктан Аллах Таала Куран Каримде ва ма арсална мин qablika мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фа'будун. Сендан алдын о Мухаммад канча пайгамбар элчи жөнөткөн болсок, ошолордун баарына биз буйрук кылып берген нерсебиз сыйынууга татыктуу жалгыз мен Аллахмын. Мага сыйынгыла деп мен ошентип жөнөткөнмүн деп Аллах Таала ушул аятында айтып атат. Мына ушул Бану Исраил. Бану Исраилге мынакей жалгыз сөзүнө сыйынгыла. Ата энеге болгон жакшылык, жакшы мамиледе болуу. Ата энеге болгон жакшы мамиледе болуу. Ата энеге болгон жакшы мамиле, урматтуу бир туугандар, Аллах субханаху ва Куран Каримде ва ла тaqul lahuma уффин деп Аллах мына ушул аятында ата энеге үшкүрбөгүн, уф деп үшкүрбөгүн деди. Ага жаман катуу сүйлөбө, аны капа кылба, аны урба, аны кордоо деген эмес. Уф деп үшкүрүп койбогун деген нерсенин өзү бизге жетиштүү болуш керек. Эгерде үф деп үшкүрүп коюу, эгерде тыюу салынган болсо Кудай тараптан, демек андан башка оор мамилелер таптакыр алыс болуш керек, жок болуш керек. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, ата эненин, мисалы айтайлык, баланын же кыздын ата энесине жаман сөз сүйлөбөсүн, бирок ошол көзү менен чекчейип, жек көргөн көз назар менен атасын же апасын карап койсо, ал бала ак болду.
атасы энеси мен сени ак кылдым деп айтышы шарт эмес. Атасына ошондой тике караган бала ак болду. Тугандар, Аллах субханала ва таала мына анан ушул жерде вадил курба, тугандарга жана жетимдерге, бечараларга жакшылык кылууга мен буйрук берген болчумун деп Аллах субханала таала мына ушул Бану Исраилден алган антын жана алардын берген уадаларын Аллах субханала таала бизге эскертип айтып атат могул жерде. Тугандар, жетимдер эми түрдүүчү болот. Жетим дегенде биз ушул жетимдин определениясына туура баа беришибиз керек. Биринчиден, бүгүн 20-30га чыгып калган адамдар дагы мен жетиммин деп көз жашын төгүп жүргөндөр бар. Жетим ал тугандар кичинекей жашынан балагатка жетпей туруп, ошол бир жумушка, бир өзү тирилик кылып, өзүнүн курсагын багып калганга чейинки ошондой багы бир алсыз кезинде атасыз калганга жетим деп айтылат. 40 жашка чыгып, 50 жашка чыкса да мен жетиммин деп жүргөн ал туура эмес. Жана ошондой эле урматтуу бир туугандар. Жетим дегенде энеси жокту жетим деп айтылбайт. Атасы жокко жетим деп айтабыз. Энеси жокко жетим деп жетим өкүмү берилбейт. Эмне себептен? Эмне үчүн дегенде мына ошол эркектин мына ушул жашоодогу болгон балдарына болгон поддержкасы, анын моралдык поддержкасы, колдоосу, анын ошол материалдык жактан ошондой колдоосу, аны камкордугун, аны ушул дүйнөдө баягы кыргыздарда бир сөз бар эмеспи, кандай эле атаң барда эл тааны деген ушундай сөз беле. Кыскасы айтор ушул атасы эң чоң колдоо болгондуктан мына ушул атасы жок болгондорго, атасы кичинекей кезинде өтүп кеткендерге жетим деген мына ушул ат ыйгарылат. Жетим деп ат ыйгарылат. Эми туугандар, мына ушул жетимдер түрдүү болот. Мисалы кээ бир бай адамдар болушу мүмкүн. Байлыгы бар, чоң наследствосу бар, чоң бир капиталды калтырып кетип атат. Ошол опекунствону мисалы ошол эң жакын адамдар өздөрүнүн колуна алды дейли. Опекунствону колуна алды. Эми мына ушул жерде жетимдердин укугу мына ошол туугандар бир гана анын курсагын тойгузуп коюу жана аны кийгизип коюу, кийинтирип коюу, чоңойтуп коюу деген нерсе бул опекундук же болбосо ошол кепилдикти бул 100% ишке ашырды деген нерсени бул аңдатпайт. Эмне үчүн дегенде туугандар аны курсагын тойгузуп аны чоңойтуп коюу эмес, балким тарбия берүү, аны окутуп тарбия берип коюу дагы мына ошол жетимди кепилдикке алуу болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын компаниясы бул абдан оор дедик. Ушундай ыйык заттын компаниясына татыктуу болуш үчүн демек ошол уадаланган иш жеңил нерсе эмес. Жетимди мисалы айтайлык болгон мамилени бул жерде мындай вопрос турат эми. Эгерде ошол баягы тарбия кылыш керек боло турган болсо, кээ бир кездерде ушул баягы методом кнута и пряника деп коет, ушундай баягы камчы менен же болбосо бир таттуу нерсе менен балдарды тарбиялайсың. Тарбиянын ушундай бир эки жолу бар. Бири кичине мындай камчылап, буквально түшүнбөйбүз албетте, бир ошол кичине бир эки жан башына шапалак берип, мисалы жан башына, жүзүнө эмес, балдардын жүзүнө урган болбойт. Балдардын жүзүнө муштумдап урган болбойт. Ошол көчүгүнө бир эки чаап койсо, мына ошондой нерсе болот. Бирок мээримсиздик кылбаш керек. Эгерде өзүнүн баласына, мисалы айтайлык, чалбаңыздар, эгерде өзүнүн баласына кандай мамиле кылса, жана өзүнүн баласын канчалык деңгээлде эгерде бул чаап уруп аткан болсо, дал ошондой өлчөмдө жетимге болгон мамиле болушу керек. Өзүнүн баласын эгерде урбай турган болсо, азыраак ура турган болсо, анда ашырып чаап бул жетимге кандай зулум көрсөтпөш керек. Ошон үчүн туугандар, мына ушундай эрежеде эми бул жетим эле, жетимди мен уруп койсом, анда бул жетимге мен туура эмес мамиле кылып койдум, зомбулук болуп калды, катуу тийдим деп баягы кээ бир адамдар сыгылбаш керек. Бул нерсени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сүйүктүү аялы биздин энебиз Айша энебиз айтат, жетим урулат деди. Жетим урулат. Өзүнүн баласы канчалык деңгээлде урулган болсо, дал ошол өлчөмдө жетимди дагы урганы уруксат бар деп Айша энебиз ушул тууралуу айткан сөзү бар. Эми айтайлык туугандар, мына ушул субханалла
айтайлык финансовый ушундай бир материальный наследство мурасты калтырып кетти. Сөзсүз түрдө бул жерде опекунствону ошол мыйзамдуу түрдө опекун кепилдикти ошондой кепилдик кылуу укугуна адам ээ болду. Эми ошол жетимдин мал мүлкүнө болгон аны сарптоо, распоряжаться этүү укугу мисалы ошол опекунга берилди, кепилдик алган адамга берилди. Ошолорду Аллах субханаху ва таала Куранда аяты бар. Вала тaqrabu малал ятими илля биллати хия ахсан. Аллах субханаху ва таала айтып атат, жетимдин мал мүлкүнө жакындашпагыла. Эгерде жакындашпагыла деген сөз бул, урматтуу бир туугандар, мына ушул жерде дагы бир Курандын Аллах Тааланын бизге тыюу салган категорически ушундай бир запреттердин бири вала тaqrabu az-zina деп Аллах субханаху ва таала ушул аятында зинага жакындашпагыла деди. Дегени бул жакындашпагыла, аны кылбагыла деп айткан жок, жакындашпагыла. Адамдын оюнда, ниетинде ошол нерсени кылам деген нерсе попыткасы болбосун. Ниетинде ушундай ой келбесин, колунан келсе. Ошол нерсени мен жасайм деген пландарды жасабасын. Демек, жетимдин дагы ошол ата энеси калтырып кеткен, мураска калтырып кеткен мал мүлкүн сен даже оюңда болбосун ошол нерсеге тийип мен бир кичине иштетип коеюн, пайдаланып калайын деген нерсе болбосун. Илля биллати хия ахсан, бир гана ошол жакшы жол менен, эгерде мына ошол нерсеге жакшы жол менен жакындашсаңар болот. Бул дегени мына ошол айтайлык туугандар калып кеткен мисалы ошол мураска калган байлыкты, ошол капиталды демек бул адам оборотко киргизип, бизнеске киргизип, ошол капиталды көбөйтүү максатында жетимдин капиталы жөн эле ошол баягы жаткан акчаны табат дейбизби? Ошол нерсени умножать этип, капиталды көбөйтүп аткан болсо, анда жакшы. Жок, эгерде бул разбазаривать этип, ошол капиталды жок кылып, оңго, солго чача турган болсо, бул жакшы нерсе эмес. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала айтып атат. Эгерде мына ошол опекун кепилдикке алган инсан, ушул жетимге камкордук кылып жүрөт, бирок бул колу жука болгон адам боло турган болсо, өзүнүн ошондой баягы финансылык затраттарында керек болгон өлчөмдө гана мына ушул жетимдин мал мүлкүнөн алып өзүнө иштетсе болот. Курсагын тойгузуп, керек болсо кийинип, бирок кекиртекке чейин тыгып тоюп алган болбойт. Бул дегени ысырапка жол койбостон баягы акчаны бул көп бияка чачып жиберген болбойт. Ошондой болуш керек. Аллах субханаху ва таала мына ушундай нерсени бизге буйрук кылып берип атат. Бирок бүгүн андай нерселерди көрүп атабыз туугандар. Наследство деген нерседе, мурас деген нерсе бул биздин ислам шариятыбызда көрсөтүлгөн нерсе бар. Бул нерсени, бул эрежени Аллах субханаху ва таала киргизген. Аллах субханаху ва таала мынакей ушул юсикумуллаху фи ауладикум лиззакари мислу хадзил унсаяйн. Аллах таала мына ушул жерде ошол силерге Аллах буйрук кылып берип атат деп атат. Өздөрүнүн балдарына жана ошондой эле мураска муктаж болгон адамдар. Канчалык доляларды мынакей урматтуу бир туугандар Куранда Аллах субханаху ва таала баарынын өзүнүн үлүшүн Аллах таала дайындап белгилеп кеткен. Эми туугандар, мынакей биз бүгүн ошол кепилдик алдык дейлик, ошол бир жетимдин мал мүлкүн. Айтайлык туугандар, ошол мамлекеттик эгерде пособиялар боло турган болсо дагы, мына ошол нерсеге кол салып, ошол акчаларын разбазаривать этип аткан дал ошондой өкүмдүн ичине кирип кете берет. Мисалы, мынакей биз бүгүнкү өзүбүздүн мына жашоодо биз ушул нерсени көрүп атабыз, көп болуп келебиз. Кээ бир адамдар мисалы ошол жетимдерди өзүнүн баягы кепилдигине алып, үйүнө 30-40 балдарды киргизип, мисалы ушундай ситуациялар көргөн, көп болгон нерселер болот. 30-40 баланы ушул кокуй айнанайын жетимдерди асырап кокуй ушуларга тарбия берип атат деп туруп, бирок ошолорду баягы детский труд деп коет, ошол мыйзам тарабынан тыюу салынган. Мисалы ошол жаш балдардын мээнет ошол кара жумушта иштетишип, злоупотреблять этип ошондой бир положение менен, же болбосо
айтайлык ошол мамлекеттик тарабынан балдарга берилген ушул пособияларды алуу үчүн балдарды кепилдикке алып, анан кийин ушул балдарды карабастан, алардын тамак ашы, алардын кийимдерин карабастан, бирок ошол алынган пособияларды өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн бул сарптап жүрө турган болсо, Аллах субхана таала мындай инсандарды айтты: булар инналлазина якулуна амвалал ятама иннама якулуна фи бутунихим нара. Аллах айтып атат, жетимдердин акыларын жеген адамдар, алар тозоктун отун ашказанында тозоктун отун ашказандарында булар аш кылып жатышат дейт. Туугандар, мынакей эң кооптуу нерсе. Жетимдердин мал мүлкүнө кол салып, ошол жетимдердин мүлкүнө кол салып, Кудайдан коркпой жегендер бул тозоктун отун ичинде жеп атышат деп Аллах субхана таала мына ушул аятында айтып атат. Эми туугандар, мына ушул айтайлык жетимдердин инналлазина якулуна амвалал ятама зулман иннама якулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира. Мынакей ушул аят. Аллах таала айтып атат, мал мүлктөрдүн, жетимдердин мал мүлктөрүн зулум менен чегинен ашып дегени, зулум чегинен ашып жана акысыз болгон абалда жеп аткандар, алар өздөрүнүн ашказандарында ичинде тозоктун отун аш кылышып атат. Булар жакында эми өлгөндөн кийин булар тозокко түшөт деп Аллах субхана таала ушундай коркунучтуу перспективаны аларга сүрөттөп берип атат. Эми туугандар, жетим бала бойуна жетти, бул чоңоюп калды. Мына ошол кезде дагы анын ошо калып кеткен мурасы, ошол нерселерди кантип жетимдерге тапшыруу керек. Урматтуу бир туугандар, бул нерсе дагы абдан чоң жоопкерчиликтүү нерсе. Ошондуктан Аллах субхана таала мына ушул эрежени дагы бизге калтырып кетти. Бул дегени, урматтуу бир туугандар, адам баланын бойго жетип калышы, анын кандайдыр бир возрастка жетип калса эми болду, бул ушул финанс менен мамиле кылганды бул билип калды деп туруп, мал мүлкүн толугу менен ага өткөзүп бере турган болсо, урматтуу бир туугандар, өзү ушул баланын сабатсыздыгы же шалакылыгы менен бардык ошол мал мүлктөрүн баарын чачыратып, жок кылып, бат кыска мөөнөттө бардык ошо финанстардын баарын ашмалтайын чыгарып жок кылып жибериш мүмкүн. Коркунучу бар. Ошондуктан андай нерсе ишке ашпастык үчүн Аллах субхана таала Кур'анда мынакей айтып атат: "Вабталул ятама хатта иза балагу ан-никах фа ин анастум минхум рушдан фадфау илейхим амвалахум." Мынакей Аллах айтып атат: жетимдерди сынагыла дейт. Жетимдерди сынагыла. Эгерде булар ошол үйлөнө турган нике бойго жетип калган кезде, мына ошол кезде силер сынагыла. Эгерде силер алардан ошондой багы руш деп коет, руш дегени бул ошол адамдын жасаган кадамдары кичине мындай ой жүгүртүү менен болуп атса, бул жеңил желпи кадам таштабастан ойлонуп, иш туткан, ошондой деңгээл акылдары ошондой деңгээлге жеткен болсо, мына ошондо гана силер аларга мал мүлктөрүн тапшыргыла деп атат. Жок, эгерде бул андай нерсени болду, бул үйлөнгөн жашта, эмне үчүн дегенде бүгүн көрүп атабыз, урматтуу бир туугандар. Үйлөнгөн жаш, үйлөндөн өткөндөн кийин дагы мына ошол шалакылыгы менен, мисалы, колуна берген акчаны туура үнөмдөп иштеткенди билбеген инсандар канча, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү современный термин менен бир айтканда, шопоголизм деген бир оору бар. Ошондой адамдар бар, шопоголик деген. Чөнтөгүндө акчасы болсо, магазиндерге кирсе, ошол жерде көрүнгөн нерсенин баарын сатып алганы акчасын жумшайт. Бул адамдын дайыма бир жери куртап турат. Портмонесине салынган акчасы жан башына ар дайым сайып турат. Ошондуктан бул акча качан жок болмоюнча бул адамдын жаны тынчышы мүмкүн эмес. Бул шопоголиктер качан акча жок болуп колунда, анан айласы жок, магазинге барганда сатып алганы эч нерсеси жок болуп отуруп калган кезде, анан кийин сабыр кылыш керек деп, мисалы, отуруп калышы мүмкүн. Эми көптөгөн адамдар бар, алардын дагы ушундай дагы бир ою, мисалы айтайлык, багы өзүнүн санаалары менен байыган инсандар бар эмеспи, категория. Акчасы барбы, жокпу? Жок, бирок ошол баягы рекламаларды, объявленияларды, ошолорду карап суктанып, чөнтөгүндө бир тыйын акчасы жок, бирок карасаң машина базардан кыдырып, ушул кыдырган.
болгону ошол өзүнүн кыялы менен кыялында жүргөн ушундай адамдар дагы жок эмес. Чөнтөктө бир тиын жок, шамал, бирок бул адам ошондой багы эң кымбат унаалар сатылган катарында чөнтөктө миллиону бардай басып жүрөт. Эгерде мына ошондой буларда ошондой бир акылды силер көрө турган болсо, фатфау илейхим амваликум, мына ошол кезде булардын мал мүлктөрүн анан кийин бергиле деп жараткан Аллах Таала мынакей айтып атат. Эми эгерде айтайлык ошол кепилдикке алган адам, опекун, эгерде өзү эч кандай материалдык муктаждыгы жок болсо, бул адамдын өзүнүн состояниясы бар, бул өзү бай боло турган болсо, Аллах Таала айтып атат: "Ва ман кана ганиян фалиястафиф, ва ман кана факиран фалякул бил ма'руф." Кимде ким эгерде бай боло турган болсо, ошол опекун, кепилдикке алган адам бай боло турган болсо, анда бул өзүн таза тутсун. Өзүн таза тутсун, бул багы жетимдин мүлкүнө колун тыкпай эле койсун. Анда жакшы, өзүндө жетиштүү акчасы бар экен, анда колдон келсе жебей эле койсун. Жок, эгерде кембагал болсо, ваман кана факиран, эгерде бул адамдын ушундай материалдык ушундай муктаждуу боло турган болсо, фалякул бил ма'руф, анда бул жакшылык менен бул анда ошол мал мүлктөн жесин. Жакшылык менен дегени албетте багы инсап кылып, чеңгелдеп албастан өзүнө жетиштүү болгон деңгээлде алуу керек. Урматтуу бирдигандар, мына ушундай. Кудайым бул бизге ушул эрежелерди берген себеби, урматтуу бирдигандар, мына ушул биздин динибиз, ислам динибиз, урматтуу бирдигандар, ислам динибиз бул эң улуу жана эң ыйык, эң акыркы толук кандуу дин болгондуктан бул кыямат дини. Ислам дини бул кыямат дини. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул кыяматтык пайгамбар. Эмне үчүн дегенде, мында пайгамбарыбыз Мухаммад алейхи саллям бул хотамул анбия вал мурсалин, элчилер жана пайгамбарлардын мөөрү болуп эсептелет. Бул дегени пайгамбарыбыз Мухаммад алейхи саллямдан кийин кыяматка чейин эч кандай пайгамбар болушу келиши мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Эгер бирөө мен пайгамбармын десе, пайгамбар келди, паланчы жерден пайгамбар чыгыптыр деген болсо, ушул нерсенин бардыгы калп. Ал пайгамбар эмес, ал шайтан. Жана ошондой эле урматтуу бир туугандар, Аллах субхана таала Кур'ан Каримдин бир аятында айтат: "Алийум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Мен бүгүн силер үчүн мына диниңерди толук кандуу кылып бердим. Силерге болгон жакшылыктарымды аябай толук кандуу кылып бердим. Жана ошондой эле бул дүйнөдө силер жашооңордо ислам динин тутунуп мусулман болуп жашаганыңарга мен ынандым. Мен ушул нерсеге ыраазы болдум. Бул дин акыркы дин болгондуктан, урматтуу бир туугандар, башка дин Аллах Тааланын алдында эч качан кабыл болбойт. Аллах субхана таала Кур'ан Каримде: "Ва ман ябтаги гайрал ислами дина фала юкбала минху ва хува фил ахирати минал хасирин." Кимде ким эгерде исламдан башка динди дин деп тутунчу болсо, ал адамдан эч качан ал дини кабыл болбойт. Акыретте ал зыян тарткан адамдардын катарын толуктайт деп Аллах Таала ушул аятында айтты. Кудайыма чексиз шүгүрлөр болсун, Кудайдын бизге берген нематы, бул хидаят нематы, бул абдан чоң немат. Канча деген адамдар азыр ушундай бир бейкапар деп коебуз, кайдыгерлик менен өмүр сүрүп кетип аткандар канча. Көпчүлүк адамдар канча бир жаштарга чыкса дагы эч качан ошолордун оюна бул дүйнөгө эмне үчүн мен келдим жана эмне үчүн мен бул дүйнөдөн көз чүп кетип атам, бул жашоодон болгон максат эмне, эмне себептен адам өлгөндөн кийин анын руху чыгып кетип атат, бул ошол рух кайда кетип атат, бул өлгөндөн кийин бир жашоо барбы же жокпу деген мына ушундай урматтуу бир туугандар, эң зарыл болгон маселелерге көңүл бурбастан, бул эң ушундай бир жалтыр жултур болгон, өзүнө тартып турган мына ушу дүйнө жана дүйнөнүн тириликтери менен инсандар азгырылып кетип калышып атат. Ошондуктан бул хидаяттын орду абдан чоң. Көпчүлүк инсандар мисалы өздөрү түшүнбөгөн абалда, өздөрү билбеген абалда Кудайга душман болуп алып атышат. Көпчүлүк адамдар өздөрү билбеген абалда, өздөрү билбеген, сезбеген абалда түбөлүк тозок, түбөлүк азаптарга кетип атканын билбей жатышат. Ошондуктан билген инсандар Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү, даңазалап, мактоолорду айтып келиши бул абдан зарыл.
Assalamu алейкум, ұстаз, сізден сұрайдым дедім еле. Біздің некеуіз қиылғанда дейді, бір молда 5000 қанша дейді, 5000 жетпейлі дуа оқыған дейді. Дағы ұққан жоқпыз дейді. Бір малда тұттың бо деп сұрап, анан болды, некеңер қиылды деп қойған. Ошонда біздің неке қиылған болып есептелінеби. Негізі жоқ дегенде жарым саат дуа оқып, су içirip көбөлөрдү отырғызат емес пе? Біздің жаныбызда кайын энем отурган эле. Кайрадан некебизди кыйдырышыбыз керек айтып коесуз, рахмат дейт. Туугандар, некенин ошондой негиздери болот, түркүктөрү болот. Ошо түркүктөрдүн бири, урматтуу туугандар, бул күбө болуш керек. Эки эркек адам, же болсо бир эркек, эки аял болуш керек. Күбөсүз нике болбойт. Андан соң ошол албетте бул баягы сурап никеге алып атканына, жана ошол никеге тийип атканына, ошол нерсесине болгон жоопторду алыш керек, иншаллах. Ал эми ошол баягы өзүнүн шарттары толук болгон болсо, бул 5 мүнөтпү, жарым саатпы, ал нерседен эч нерсе зависит этпейт, урматтуу бир туугандар. Ал керек болсо кээ бир адамдар отуруп алып 1 саат маселе кылышы мүмкүн, 1 саат дуа кылышы мүмкүн. Бирок ал эң негизги шарттар бул убакыт өлчөм менен өлчөнбөйт. Ошондуктан иншаллах болгонду тактап алыңыз, нике, күбө, ошолорду иншаллах Аллахым никеңерди бекем кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дейт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Не дейт? Идданын мөөнөтү канча? Аял жообун албастан күбөгө чыкса болобу? Ассаламу алейкум дейт. Туугандар, идда маселеси бар. Түшүнбөгөндөргө мен айтып кетем. Идда дегени бул аялдын мөөнөтү. Ар дайым айтып келебиз, ислам критиктери ошол динди кандайдыр бир жомок сыяктуу кабылдаган, же болбосо бул динди артта калып кеткен, ошол динди орто кылымдар менен байлаган, мына ошондой бир көз карашта болгон адамдарды ошондой абдан көп, мындай процент жашоодо көпчүлүк адамдарда мындай көп. Эмне үчүн дегенде, ушул баягы бул динге болгон биздеги мамиле ушул атеизмдин ушундай баягы идеологиясы менен, идеясы менен сугарылып калганыбыз үчүн, албетте ушул динге болгон биздин көз карашыбыз, динге болгон ушул диндин авторитети жүрөктөрдөн түшүп кетти. Эмне үчүн дегенде, дин бул жомок жана уламыштар менен байланып кетти. Дин өзүнүн истинный баягы чыныгы жүзүн ушул атеизм, научный атеизм динди адамдардын аң сезиминен чыгарып кетти. Карл Маркстын айткан сөз дейт, бул Карл Маркстын дагы сөзү эмес, бул илгерки андан да алдыңкы айтылган сөз. Бул нерсени баягы азыр мынакей Кремльде мавзолейде жаткан Владимир Ильич Ленин дагы айтып кеткен, ушул баягы религия опиум народа дегенчи. Дин афиуну шаб деп коет. Бул опиум народа деген ушу эл үчүн бул дин бул апиим, бул дегени наркотик деп атат. Эмне үчүн дегенде, бул адамдар динге кирип кетсе, ошондой фанатизм, караңгы ишеним, адамдардын ошол суеверие деп коет. Суеверие дегени бул караңгы ишеним. Караңгы ишеним, туугандар. Биз адамдын табияты ушундай. Адамдын табияты ар дайым ошондой бир мистиканы алдында бир кандайдыр бир ушундай бир сүр менен чочулап турган нерсеси бар. Ошондуктан адамдын табияты баягы запретный плод сладок деп коет эмеспи? Тыюу салган нерсе, кылба деген нерсеге адамдар көбүрөөк көңүл буруп баштайт. Бул баягы жаштардын, кичинекей балдардын психологиясында ушундай нерсе заложен. Мога тийбе, мога тийбе болуп турбу деп кетсең, ушу бала сөзсүз түрдө ошол сен тыюу салган нерсени барып изилдеп баштайт. Ошондой эле. Ошондуктан мына ушул азыр айтып атабыз, мынакей туугандар, мына ушул идда. Ошол динсиздердин айтканы, мына исламда бул ушунчалык бир эрежелер абдан жеңил, желпи каралган. Буларда оңой эле, оозунан талак десе эле ушу менен бүттү, амин, Аллаху акбар, жашоо жыйылышып кетти, болду деп ушундай дейт. Биздин мынакей светский закондорубуз айтайлы, ушу баш мыйзам биздин конституцияда келген мына ошол бракоразводный процесс боло турган болсо, ажырашуу, албетте сотко арыз менен кайрылган кезде сот булардын сөздөрүн угуп, мунун сөзүн угуп, анан кийин кандайдыр
бир мөөнөт акыркы ошол чекит коюу үчүн эр менен аялга дагы барып ойлонуп келгиле деп мөөнөт берет. Ислам шариаты дагы ошондой, урматтуу бир туугандар, мөөнөт берет. Жана ошондой эле шариаттын койгон нерсеси, шариаттын койгон талабы, талак бергенде ошол идда, ошол күтүү мөөнөтүн үйдөн чыкпастан эрдин үйүндө отуруп күтүш керек ошол нерсени. Жок, бизде эмне кылат? Көтөрүп келген бардык буюмун өзүнүн төркүнүнө, машинага, төшөк, подушкасына чейин, кийимине чейин баарын жыйыштырып туруп көчүп урган бойдон кетип калышат. Болду. Бул кеткен келинчектин, талакталган келинчектин ичинде плод баягы боюнда болуп калдыбы эле, боюнда болбой калдыбы, барбы же жокпу деген нерсени дагы булар билишкен жок. Шариятыбыз бул нерселердин баарын алдын алган. Бул дин толук кандуу дин. Бул Аллах субханаху ва тааланын дини. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын дини. Ошондуктан бул динде мындай чала эрежелер, чала нормалар болушу мүмкүн эмес. Аллах субханаху Кур'анда айтып атат: "Вал муталлакату ятараббасна би анфусихинна саласата куру." Талак алган аял 3 куру дейт. Биздин Ханафи мазхабта бул дегени 3 айыз, менструальный цикл. 3 кан келген ошондой период. Жок, эгерде ошол баягы эрежеси жок, баягы бузулуп башка кылып аткан болсо, анда 3 ай ошондой мөөнөт берилет. Ошол мөөнөттүн ичинде бул аял менен эркектин жатагы бөлөк-бөлөк болот. Жатагы бөлөк-бөлөк болот. Аялга жасанып, макияж кылып, атырларды сеп, ошентип жүргөн бул аялга уруксат. Эмне үчүн дегенде Аллах субханаху ва Кур'анда айтып атат: "Талаку марратани фа имсакун би ма'руф ау тасрихун би ихсан." Талак бул ошондой 2 ирет кайтарууга ражи талак деп коет, кайтаруу мүмкүн болгон. Аллах айтып атат: "Жакшылык менен кармап жашап калсын, же болбосо анда жакшылык менен аны башын бошотуп койсун." Бүгүн мага бир адам кайрылды, ушул 5 баласы менен аялы менен жашабайт экен, каалаган жакта жүрөт экен, талагын бербейт экен, бул аял эми кыйналып жүрөт. Талакты алмайынча башка жерге тийип кетүү мүмкүн эмес, туугандар. Ошондой эле баягы Аллах субханаху ва таала ушул боюнда бар болуп кала турган болсо, валат ахмал, алардын ажалахунна ядана хамлахун, Аллах таала айтып атат, эгер боюнда бар боло турган болсо, анда бул төрөгөнгө чейинки мөөнөт бул ошол күтүү идда мөөнөт. Урматтуу бир туугандар, биздин соогубуз соңуна чыгып калды, убактыбыз мөөнөт соңуна чыгып калды. Мен сиздер менен коштошом. Жараткан мээримдүү Аллах бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин, кыргыз элибизге ынтымак, биримдик берсин, биздин биримдиги ынтымагыбызды бекем кылсын Аллах таала. Жана ушул биз өлкөбүзгө жамандык каалап турган душмандар боло турган болсо, сырткы душмандар баардык жамандыктар өздөрүнө кайсын. Аллах таала алам ва саллаллаху саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.